Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группалар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Мына бүгүн 23 февраль, түштөн кийин ушундай 13 тоннадай биздин ноокаттын алмалары келди. Жытыны караңыздар, жытыны. Эми сиздерге маалымат берелик. Бүгүн сиздерге бул жерден эс алуучу борборду дагы ошол боюнча дагы сүйлөшөбүз. Жанбек агам, келиңиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сизби? Иштер жакшыбы? Жакшы. Кыйнабай, чарчабай келип алдыңызбы? Кандай экен? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Амандашып, буга чейинден алмалар алып келдиңиз эле. Шүгүр, Кудайга шүгүр. Машина пургадан өтүп, өзүңөр билгендей Казакстанда 15 жатып атып, араң Москвага келдик, шүгүр. Жакшы, бөлүсө. Алмалар бирок үшүп алып кеткен эмес, алмалар ошол бойдон сакталган. Бекендештер, мындай байкаңыздар, ноокат алмасын билесиздер, даамы аябай жакшы. Бул эмне жанат деп коелу элем. 5 жылдыз алма деп коет буну. Эки названиясы бар экен да. Баасы канчадан, анан канча килограмм, ошол боюнча айтым. Алмалар 1000 рубльден, мына кызыл алмалар 1000 рубльден. Семеренко алмалар, булар дагы эле 1000 рубльден. Яшиге алмалар баары отборный, чоң алмалар. Кичинекей алмалар менен адаштырып алгыла. Октолгон эмес, мына астына дагы тарткыла, мынакей. Асты үстү дагы бирдей бөлүсө, мынакей. Алма бөлүсө күздөгү алмадай сакталып, дыйкандар сонун сактап бериптир бул алманы. Алма денектай, бир туугандар караңыздар. Колумдан арчыды мен, арчыган сен беле көрдүң, буларга деле үчү жок. Бисмилла деп. Баасы килограмм ошондо канча айланып калат мындай? Баасы эми яшикте ар кандай. Зор экен. Примерно бир 6-7 килограмм болот. Баасын эми бөлүп чыккан болсо 150-ге жетпегендей ошондой болуп калат. Бунун ичинде еще доставкасы бар. Ошол өзүңөрдүн райондогулар, кайсы райондо Москвада жашаган болсоңор, коңшу колоңдор менен айткан болсоңор, туура түшүнгүлө. Бир яшикке, мисалы биз азыр Балашыкада турабыз. Одинцовада бир яшик тап келбер десеңер, бизге дагы кичине невыгодно болуп калат. Коңшу колоңдор менен ошол райондогулар менен кыргыздар бириңер байланышсаңар, буюрса алып барып беребиз. Бизге дагы барганга жараша, хотя бы 5-10 яшик алып барган болсок, бизге дагы жакшы болот эле. Кичине жолдун баягы доставканы актайт да ошонун ичиндечи. Бир туугандар, алыңыздар, чындыгында бул менимче Москвага акыркы жолдо Кыргызстандын алмасы келди деп ойлойм. Мына дүкөн иштеткендер мындан алыңыздар, мына биздикилер алып жейсин, анан 2 жаштан алган болсоңуздар, Кудай кааласа подъездге чейин апарып берет. Буга чейин ошол чыгарганда бул агаларымдан көп күйүптүр. Үйүмдө эч ким жок деп эжекелерим чалат экен. Алып чыкса азодай жолдоштору, балдар байкалып, эми булардан кыйналып көтөрүп чыгат дегендей. Подъезден алыңыздар. Мекендештер, туура түшүнөсүздөр. Подъездге чейин доставка кылып беребиз. Себеби деген кээ бир подъезддерде место болбой калат, машина койгону проблема болуп калат, парковка жок. Анан ошого подъездге түшүп туруп, алып чыгып кетесиздер, заказган алмаңыздарды. Бул алмалар негизи торговый центрлерде, рыноктарда мына чоң алмалар экен, бул азыркы алмаларчы. Бир 170-150 рубльден кем эмес баада сатылат. Тем более бул өзүбүздүн ноокаттын алмасы, өзү сүйүп жеген, алып поддержка кылып коелук. Миңдеген километрден бери келиптир атайын. Азыр бул жерде 13 тоннадай бар, Кудай кааласа. 13 тоннадай алма, ооба. Кече келди. 2 күндүн ичинде где-то бир 2-3 тонна кетти. 10 тонна алма бар. Данный момент 10 тоннадай алма калды, ооба. Доставкалар боюнча канча күнө жеткирип бересиздер? Мисалы, бирөө наркы беттен, бирөө берги беттен заказ берип калса, ошол жактагылар топтолгонго чейин туруп турасыздар, кандай? Ошондон ачык айтып койсок. Эми кайсы райондон адамдар көп болуп туруп, көбүрөөк заказ түшкөн болсо, ошол районго карап кете берет. Анан бир-экөө боло турган болсо, бул только по пути барганыбызда ташап коюп келебиз. Балашыканын жолуда боло турган болсо, келип атканда, кайра кайтканда ташап беребиз. Анан көбүрөөк болгон болсо, сразу барабыз. Себеби дегенде бир 2 күндө, эгер адам аз болсо 2-3 күн ичинде, болбосо көп болгон болсо, заказ алган күнү барабыз буюрса. Жеткирип бересиңиз. Машиналар доставкада даяр турушат мына жерде. Заказ берүү алдында ошол жанында жашагандардан, же иштеген жердегилердин бир катар мындай сурап коюңуздар.
ошо мисалы бир степке алма барган болсо, бир жерге мисалы 10 эле кырыкка киле турган болсо, көп адам чыгып ошол жерде эле 15 туу алат экен дагы, кийинки барам мына кеттам дегенге уже алма жок калып атат. Анан түшүнбөстүк болуп атат. Мындай айтканда генебестик болуп атат да, биздикилер ошол кеп калса ала коем да депчи. Ошого чалып же сүйлөшүп заказ берсеңиздер, буга чейин эми алманы көп жолу тартып жүрөбүз го. Жалыптар эле боло берет, ошо алма тартсак эле жалып боло берет. Ошого такташып, анан заказ бериңиздер. Кудай кааласа, бул жерде кызыл алмадан канча тонна дедиңиз? Будан азыраак дедиңиз, а? Кызыл алма азыр эле келди го. Кызыл алмадан азыр эле келген. Семеренка бул жерде көп. Семеренка жетет. Кызыл алмадан 10 эле проценти ушу жердеги менен 20% эле кызыл алма келген алманын. Анан бул алма сатып дүкөнү Кыргызстанга жүктөрдөн алып кетет экен. Жүрүңүз анан эсал борбор боюнча сүйлөшөлүк. Алма боюнча адени мен могу жерге алма боюнча деп номер коюп койдум. Эсал борбор боюнча алып киргенде аны да могу жерге коюп коюм бир туугандай. Жүрүңүздөр. Бул эки таштуу калыпсыздар биякта. Бул жерде кыргыздар үчүн Кыргызстанда отуруп, Кыргызстанда отургандай болушуп кетишин деп кыргыздар үчүн салынган эки этаж бул. Бул жер парковкасы, буга чейин агабыз бул жерде 60таган койлорду кармап көптөгөн бир туугандар келип эс алып жүргөн экен. Бул банясы дагы бар. Эмне кандай ал? Общественный баня эмес, бул өзүбүздүн банябыз болгон ого. Бул жерге азыр казан отокторуна көргөзөм, жүрүңүздөр. Келип. Бул жерде 4-5 кабинаңыз бар экен, а? Бул жерде кабина бар. 10 кабина бар, үстүдөгүлөр менен эсептесе. Чегүүгө, ичүүгө мүмкүн эмес экен. Штраф 2000 рубль экен. Алашып алып келип алыңыздар. Пакетке. Бул жер ошо одан да мага чейин отурса болот экен, 7-8 адам. Кеңири. 12 адамга ылайыкташтырылган кабина. Ушул жерде 12 адам ылайыкташтырылган ушул кабинаны. 3-3-3төн. Отопление бар. Кыштын күнүндө дагы жылуу. Өчүбөйт окшойсуз. Жок, өчпөйт. Вообще өчпөйт бул жер. Экинчи кабинадан ошондой эле чоңураак. Ошондой. Мына кабиналар окшош. Мына кабиналар окшош. Бирдей кабина. Буздан ошондой эле. Бул чоңураак окшойт. Мына эң чоң кабина. Бул эң чоң кабина. Караңыздар. 20-30 адам батат окшойт, а? 25 кишиге ылайыкташтырылган кабина. Кандай болот? Услугалар боюнча айтың эми. Кандай кылса кандай, канча сом берет, нелерди кылат алар, нелер кылып бересиз сиз? Услугалар боюнча айткан болсок, мына кичине кабинага 12 кишиге ылайыкташтырылган кабиналарга 5000 рубльден акча төлөйсүздөр. 5 адам келсе дагы. 5 адам келсе дагы союштун алып келген болсо, кой алып келишкен болсо, койду ошонун ичинде шорпону биширип беребиз. Эгерде пирожок же курдак жасай турган болсо, ошону кылып беребиз. Койду алып келсе кандай? Союп алып келсе же өзүңүз союп бересиз, ошондон. Койлорду ошол жерде сойдуруп келсе дагы боло берет. Анан мен мына жерде соседимде кой бар. Келген болсо тандап алып туруп, ошо койлордон өздөрү тандап, кайсы кой керек болсо, алар соседимде кой бар. Келе берсе дагы боло берет. Койду алып келбей. Анан каалагандар, желающийлер койлорун өздөрү алып келе берсин. Алып келсе дагы боло берет. Боло берет, ооба. Бул жерде ошол Куран окутууларды, анан отуруштарды, ушул чогулуштарды кылсаңыздар болот экен. Бул жерде той өткөргөндөр болду буга чейин? Ооба, болуп атты. 30 адамдык дегендей. Болду. Бул жерде мына эки кабинаны бир жылдан өтүп калды. Бирөөлөр мероприятие кылышып, мыйман чакырган. Анан кечинде шотуга келгенде эсепти кылып атсак, анан шоту сумма болгондо анан эже эме өткөрдүңүз десем, баламды үйлөдүм дейт. 37 000 менен мындан келди, баласыны үйлөп, ушул жерде той кылып кеткен күн дагы болгон. 37 000 менен бүттү той дейм. 37 000 менен той бүтүп кетти. Таң калдым. Кыргызстанда дагы 37 000 менен той өтпөйт эле. Москвада той өтүп кетти го деп коюп таң калдым. Ошондой. Анан эртең менен келесиздер. Бизде баягы башкаларга салыштырмалуу биз бул кабинага бөлөк клиент алышыбыз керек деген нерсе жок. Эртең менен 8-де келесиздер, 9-да келесиздер, кечки 10-га чейин ушул кабинадан кет демей жок. Келип кенен отуруп, 10-га чейин отуруп кете бересиздер. Эртең менен келип кечке чейин ушул жерде отуруп кетише берет. Бала чакасы менен келсе болот, сыртта ойношуп, балдар ойношуп жүрө берет. Машина көрдүңөр, стоянкалар бар. Башка жерлерге салыштырмалуу платный стоянкалар эмес бул жерде. Кеңири. Казан очокту бир көргөзөлүк. Сизде идиш табак деле бар экен, бул. Идиш аяктар, мына тарелкалар полный бар, идиштер бар бул жерде. Ысык суу, муздак суу бар. Бар, полный бар. Бул жерде бир 6 казан бар экен, а? 7 казан. 8 казан. Бул жерде 8 казан бар. Канча литрлик казандар эми бар?
Мына чоңу 120 литрлик казан, 80 литр, 100 литр разный казандар бар бул жерде. Кыскасы, бизде баягы башкаларга окшоп газ менен же электричество менен эмес, как положено от жагып, Кыргызстандагыдай отундары платный эмес, отундары дагы бесплатный отун бар. Кыргызстандагыдай тамактар отунда болгон тамак баары башкача тамак болот да. Бул мындай дача сыяктуу экен да, бул Новокасинодон 20 мүнөт жол экен. 2 километр экен. 2 километр, метро Новокасинодон 2 километр. Жолдун бою деле өзүңөр көргөндөй, жолдун боюда. Пешком келген болсо 20-25 мүнөттүк жол пешком келген болсо. Бул жерге аш заказ берип 2 килограмм маш жегениңиз да мүмкүн эмес. Ошо кой алып келип, союп жей тургандар эле заказ берсеңиздер болот экен. Башка усуга жок экен да, мындай айтканда, туурабы? Ооба, башка бизде эми основном ошол нерсе. Кыргыздар келип отурушуп, кой жеп отурганы ошого ылайыкташтырылган же. Айылдагыдай сезгиси келгендер, мисалы үй бүлөлөрү менен семен 2-3 адам келип эс ала турган болсо, мисалы жеңекелерибиз бир нерсе кыла коюп дегендей. Ошондой жер экен мекендештерим. Номерлерин коюп койдук, алма боюнча деп отдельный койдук могу жака, эс алуу борбор боюнча деп отдельный номер коюп койдук. Ишиңиздерге ийгилик, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп кетиңиздер. Алмалар сатылып кетсин. Жолдо турса дагы бирок алмалар дың экен. Холодильник иштеп турган ошо жолдо. Холодильник өчкөн жок. Ошол жерден расход көйүп кетти. Кыргызстандан чыккандан баштап холодильник өчкөн жок. Эми расходду көбөйсө дагы кыргыздар үчүн не жалко, бирок канча расход болсо дагы келди, главный мына кыргыздар үчүн алып келдик алмаларды дагы. Ошо баасына пятерочкадагы башка магазиндегилер менен салыштырбаңыздар, бир туугандар, өзүбүздүн Кыргыздын жериндеги алмаларыбыз 4000 деген километрден бери атайын ошол бир туугандар үчүн алып келиптир. Заказ бериңиздер, кичине сабыр кылып күтүп туруңуздар. Ишиңиздерге ийгилик, группа контакттарын бөлүшкөңүздар дагы эле. Ар дайым Кыргызбай YouTube каналы ошол маалыматтарды бере берет, ар дайым каналга катталып кетиңиздер. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.